телекөрүүчүлөр, түз эфирде Саресеп, студияда мен Мурат Жолкеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз чүй электр тармактарындагы ишканасындагы бүгүнкү күндө жасалып жаткан иштер, кышка даярдык жана ошондой эле тарифтердин кымбатташы тууралуу сөз козгомокчубуз. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокторду, адистерди чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Кендирбаев Рыспек Амантурович, өндүрүш техникалык бөлүмүнүн башчысы, жана ошондой эле Мадалбеков Алмазбек Бакбурканович, электр энергияны сатуу бөлүмүнүн орун басары. Урматтуу коноктор, студиябызга кош келиптирсиздер. Саламатсыздарбы? Эскертип өтөйүн, түз эфирде эсегерде айтылып жаткан ушул чүй электр тармактары ишканасына болгон суроолоруңуздар, пикирлериңиздер, ойлоруңуздар болсо, анда 67 01 91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу коноктор, биринчи эле суроо менен баягы жаз жаңы эле башталды да, 3-чү айыбыз кетти. 2022-2023 жылдагы кыш мезгилине токтолуп кетсек да, негизи авариялык учурлар аз болдубу, кыштан кантип чүй облусу чыктык да, кыскача маалымат берип кетсеңиздер. Бул боюнча саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. 2022-2023 кыш-күз мезгилинен ийгиликтүү чыктык десем туура болот. Мурунку жылдарга салыштырмалуу быйыл январь айы суук болду. Ага карабастан энергетиктердин жигерлүү иштери менен жакшы ийгиликтүү чыктык. Мен толугу менен кошулуп кетем. Өзүм Бишкек шаарында жашайм, энатам Кеминде жашайт, тууган туушкандарыбыз дегенде чындыгында эле сиздердин эмгегиңиздерди баалап кетишибиз керек. Чоң аракеттер менен чындыгында баягы өчүрүүлөр, же болбосо кандайдыр бир күндөп түндөп свети жок калган учурлар Кыргызстан, анын ичинде биздин чүй өрөөнүбүздө катталган жок. Бул телекөрүүчүлөрдүн өзүм атынан чындыгында рахматымды билгизип кетем. Эми сөздү улай эле 2023-24 кыш келе атат да. Орустар айтат эмеспи, чанаңды кышка жайында даярда деп. Даярдыктарыңыздар кандай болуп атат быйыл? Бул боюнча энергетиктерде бизде эки мезгил бар. Бул кышка даярдык, анан кыш-күз айларынан ийгиликтүү аяктоо. 1-апрелден баштап биздин пландалган ремонттук иш-чараларыбыз башталды. Бүгүнкү күндө плановый жумуштарыбыздын бардыгын иштеп баштадык. Жабдуулардын бардыгы келип атат. Бүгүнкү күндө жалпылап айтканда чүй электр тармактарында жабдуулардын 80% износ өз мөөнөтүн аяктап койгон. Ага карабастан пландык, техникалык тейлөө, пландалган ремонтный иштерди алып барып. Демек 2023-24кө даярдыктар жаз эле эрте баштап тастады, өзүңүз айткандай апрель айында. Сөзүңүзгө эле суроо берейин, улай 80% техникалык абал азыр начарлаган деп атасыздар да. Ал абалдан кантип чыкса болот? Кантип ушул көйгөйдү чечип атасыздар ушул маселени? Бүгүнкү күндө бул энергетиктер үчүн оор чуңдуу маселе болуп атат. Советтер Союзуна курулган көмөк чордондор, аба чубалгылар ошондон бери ушул убакка чейин иштеп келатат. Өз мөөнөттөрүн аяктап койгон уже 2-3 эселеп. Бүгүнкү негизги маселе акча маселесинде болуп атат. Жабдуулар жылдан жылга кымбаттоодо. Ага карабастан энергетиктердин күчү менен пландалган жумуштарды өз убагында аткарып, эмгектери менен мөөнөттөрүн узартып келатышат. Эми баягы жалпы оңдолуу болсо дагы кезек-кезеги менен өтө начарлап кеткен, өтө техникалык абалдары начар жерлерди авариялык учурлар кездештирбеш үчүн оңдоп атсаңыздар керек, туурабы? Адамдардын калктын саны сиздерде калктын дебедимби, кечиресиз. Сиздерде иштеген кызматкерлердин саны жетиштүүбү анан? Кимиңиздер ушул суроого жооп берип коесуздар. Себеби чүй облусу бекеринен калдык деген жоктурмун. Баягы ички миграциянын кесепетинен адамдардын саны жылдан жылга көбөйүп атат. Аны менен албетте кишилердин саны көбөйгөнгө жараша электр колдонуулу абоненттердин да саны көбөйдү да. Анан кызматкерлер тейлөөгө жетиштүү санда иштеп атышабы деген суроо да. Туура сурооңуз, саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Ооба, сиз айткандай, бизде мисалы үчүн чүй облусу боюнча жылына ар жылдары кандай бир 5000-7000
абонентке чукул кошулуп турат да, кардар саны. Мисалы алсак, акыркы 5 жылда эле 30 миңден ашык абонент кошулду да. Бул кичи калаанын эле элинин саны кошулуп калыптыр да. Бир район, 2 райондун элиндей болгон абоненттер. Анан негизинен ушул Ала Мүдүн, Сокулук райондорунда эң көп кардарлар кошулуп атат да. Баягы жаңы конуштар, анан жанагы эл жаңы көчүп келип миграцияга байланыштуу. Анан бизде баягы тейлөө системасы ошол баары эсептелип чыккан, жанагы көмөкчөрдөн трансформаторлук станциялар, аба чолуулардын ошолордун баарын оңдоп түзөө, эксплуатациялоо кызматкерлерибиз бар. Азыркы убакта эми биз дагы ремонттук жумуштарга байланыштуу жеткизгенге аракет кылып жатабыз кызматкерлерди. 5 жылдын ичинде 30 миң абонент кошулду деп атасыздар да. Демек болжолдуу түрдө да, болжолдуу. Анда ошолорго жараша дагы өзүңүздөр айтып аткандай эле ошо трансформатор жана башка техникалык электр каражаттарын системаларды кошуу бүгүнкү күндө уланып атат да. Сиз финансы дагы жетектейсиз да. Жетиштүү болуп атабы каражат? Эми бул жакта каражат маселеси абдан оор. Кесиптешим айтып кеткендей, бизде баягы акча каражаттары, баалардын өсүшү, ремонттук иштерге дагы акча каражаттын азыраак бөлүгү алып келүүдө. Айлык акы маселелери баары оор турат да, көптөгөн бизде азыркы убакта сиз айткандай неме маселелери да бар да, кадр орундар бар, бирок кээ бир жерлерде баягы ишке келишпейт, иштегенден качышат, акчасы аз, анан башка жумуштарга кетип калган учурлар бар да. Ушундай массалык түрдө деп айта албайм, бирок кездешет азыркы күндө деле. Баягы бир аз иштеп, тажрыйба топтоп, анан айлык маянасы жакшы же болбосо башка өлкөлөргө, сыртка да чыгып кеткен кызматкерлер бар да. Мен бул суроону каражатта өзүңүз айтып калдыңыз, көйгөйлөрдөн түз эфирди баштаганымдын себеби ушул суроого алып келаткан да. 1-майдан баштап, мынакей жалпы республика боюнча ошол электр энергия болгон тариф жогорулайт, өзгөрүлөт деп атат да. Анын себептери ушул тартыштыктан келип чыгат деген суроода. Анан кайсыл ушул тарифке кенен маалымат берелик телекөрүүчүлөргө, чайнап берелик керек болсо, түшүндүрүп берелик, билишсин. Кимдер кайсыл учурларда кайсы тариф менен төлөйт, кимдерге баягы льготалар каралган, ушул боюнча маалымат берсеңиздер да. Бул жөнүндө эми кененирээк токтолуп айтып кетсек, бизде азыркы убакта негизинен электр энергиясын чыгарган электр станциялары, гидроэлектростанция жана Бишкек шаарындагы жылуулук электр борбору, бул башта айтылгандай Союз кезинде курулган ишканалар да. Анан суунун көлөмү канчалык болгондо булар өзүнүн белгиленген кубаттуулугунда гана электр энергиясы чыгарылат. Ал чектен аша албайт. Ал чектен аша албайт. Мисалы үчүн ал чектен ашса ал жабдуу иштен чыгып калат да. Анан бузулуп калат. Анан биз ошону менен болжолдуу түрдө болжолдуу 15 16 14 миллиард киловатт саат электр энергиясы дегенде чыгаруу мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Кыргызстандын энергия системасы, чын бул биздин ишкана эмес, электр станция ишканалары толук маалымат берет, бирок болжолдуу түрдө айтсак болот. Анан мындан бери 10 жыл мурун, 20 жыл мурун ар бир керектөөчүнүн электр энергиясын пайдалануусун карасак, азыркы менен салыштырсак, асман менен жердей да. Бизде жана сизге айткандай 30 миңге жакын кардар өскөндөн тышкары, ар бир кардардын былтыркы жылга салыштырмалуу электр энергиясы пайдалануусу да өсүп атат да. Мисалы үчүн мындан 15 жыл мурун чанда бир үйлөрдө эле суу жылытуучу система Аристон болбосо, жок болчу. Туура. Кир жуугуч машиналар, муздаткыч эми бар эле, азыр эми 2ден бар. Бирөөнкүндө жанагы морозильниктер да бар кээ бир үйлөрдөчү. Баягы суу жылытуу системасы, кээ бир жерлерде баягы кичине киребешчилерге баягы жылуу пол системасы төшөп атышат. Ушул сыяктуу баягы электр энергиясы менен тамак ашты жасоо системасы, баягы тифальдар, кыскасы ушулардын баары бирип келип, ар бир кардардын мындай мисалы былтыркы жылдары жай айларында мисалы бир кардар 200-300 кило жакса, кийинки жылы 310-320 ба ортолоп келген, чачып келгенде кийинкиси 340 болуп, ушинтип жылдан жылга өсүп атат да. Баягы башта айтып кеткен генерация маселеси ошол бойдон турат. Өзгөрүү жок. Өзгөрүү жок. Анан азыркы убакта жанагы кичи ГЭСтер курулууда, алар курулуусу жакшы, бирок алар мындай айтканда таасир эте албайт да. Алар баягы жайкы мөөнөттө кечиресиз, бизде телекөрүүчү байланышта бар экен, кабыл алып коюп, андан кийин маек улантсак,
Саламатсызбы, урматтуу көрүүчү, отабыз оюңуз сурооңузду билдирсеңиз болот. Assalamu alaikumдар, урматтуу энергетиктер. Мага Алмаз мырзага бир суроом бар эле да. Айтыңыз. Бул жакшы эле көрүнүш, бүгүнкү күндө электр энергиянын тарифти баягы Кыргызстандын электр энергиясынын өнүгүүсүнө баягы жакшы бир оборудованияларды Кыргызстанга алып келүүгө тариф көтөрүлбөсө туура, каяктан анын баары келмек эле бизгечи. Бул келечекте азыркы учурда электр оборудованияларды алмаштырууга кандай бир салымдар жабылат, Кудай буйруса келечекте? Мондай жанагы кээ бир көчөлөрдө мисалы бир көчөдө бир эле трансформатор болуп калган жерлер болот го мисалы. Ошол деген мисалы 150-200 үйгө чейин колдонуу сарпталат да. Эгерде болсо бир 50 үйгө эле сарптала турган трансформатор турат. Ошол келечекте ошолор алмашылабы, кандай болот? Ушул тарифтин өскөнүнө байланыштуу. Рахмат. Биздин телекөрүүчү өзү электр тармагында иштеген адам окшойт. Трансформаторлорду так билет экен. Айтып койсоңуз, суроого жооп берип койсоңуз. Эми суроо боюнча биз түшүнгөн боюнча баягы кээ бир жерлерде трансформаторлук станциялар баягы элдин санына карата эсептелинген эмес. Баягы чыңалууда төмөн болушу мүмкүн. Кээ бир жерлерде тескерисинче баягы элдин санына караганда көбүрөөк трансформатор турат дегенди түшүндүм суроону. Эми бул боюнча бизде ал трансформаторлордун жана жүктөлүмдөрүн жылда 2 ирет биздин кызматкерлер текшерет. Трансформатор баягы элдер жашабай калган же болбосо баягы бошураак жүктөлүп турса, аны чечип ордуна башка трансформаторду коебуз, тиешелүү. Баягы трансформатор көбүрөөк муктаж, чоңойтуп турат го кээде, ушул жөнүндө маселе да. Кээ бир муктаж болгон жерлерге чоңураак алып коебуз да. Ал эми алда акча каражатта сарпталып калат, бирок бул мындай айтканда бул жасалып эле жүргөн жумуштар да. Күнүмдүк жасалып аткан иштер экен. Жылда пландаштырылган жумуштар. Анан кээ бир жерлерге трансформаторлор жетпесе, жанагындай кошумча трансформаторлор коюлат. Баягы көчөнү бөлүштүрүп ушундай кылып. Рахмат. Да, бизде телекөрүүчү байланыста бар экен. Кабыл алып койсок. Саламатсызбы, телекөрүүчү. Угатабыз, сурооңузду билсеңиз. Саламатсызбы. Телекөрүүчүлөр, мен да ушу Бишкек шаарында жашоочусумун. Атым Аттокур Саид Жапарович. Мен да ошо айтып койгум келип атат. Действительно 2015-жылдардан бери тариф көтөрүлгөн жок. Электр оборудованиясы действительно эскилиги жетип, бул энергетиканы колдосок болбойт. Мен бул тарифке макулмун. Мен көп адамдарга да айтып элем, ошо колдон келсе, ошо экени колдоп берсек, энергетиканы өндүрүп өстүрүп алсак, дагы келечекте дагы мынакей муундар көбөйүп өсүп атабыз. Кудай өзү ошолорго дагы энергетика жогото албасак дейт. Колдоо керек деп ойлойм. Мен тарифти колдойм. Рахмат, Саид агай, пикириңизге, оюңузга мен деле кошулуп кетмекчимин. Мынакей биздин кадырлуу конокторубуз да айтып атат, чындыгында элдин саны көбөйүп атат, бирок тетиктерибиз электр биздин эски абалда турат депчи. Эң башкысы телекөрүүчүлөрдү ушул жерден учурдан пайдаланып колду айтып кетишибиз керек. Үнөмдүү колдонууга да үйрөнүшүбүз керек, сөзсүз турда, туурабы? Туура. Анан баягы башта анткени сиз айтып аткан башта баягы муздаткычтары көп, жана башка баягы үйдөгү техникалар көбөйгөн сайын электр энергиянын да сарпталышы көбөйүп атат да. Анан ошол баягы электр энергияны чыгаруу мүмкүнчүлүгү чектелүү. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан карай келе турган болсок, 2015 жылдан берки тарифтер менен биз туруп атабыз да. Анан бардык материалдар, жабдуулардын, запчастьтардын, тетиктердин баарынын баасы өзүңүздөр билесиздер, акыркы 2 жылдан бери кескин түрдө жогорулап өсүүдө. Анан ошолордун баарын жаңылоого, жабдууларды алмаштырууга анын баарын акча каражаты керек да. Инфляция бир гана азыр түрдүү эмес, дүйнө жүзүндө ар тармакта болот. Анан бизде эми тарифке жана ошо көп себептер бар да тарифтен. Анан баягы сөздү узартып бербестен тариф жөнүндө токтоп кетсек. Ошол жөнүндө сурайын дегенде, кийимдер ошо тариф боюнча так маалымат берип койсоңуз. Тариф боюнча биздин министрлер кабинети апрель айынын башында токтомго кол коюлду. Буюрса 1-майдан тартып күчүнө кирсе, бул биринчи кезекте элдин 700 киловаттка саатка чейин жаккан бизде чек бар болчу. Ошол мурда 77 тыйындан болуп келген. Азыр 1 сомду түзөт. 1 сом. 700 киловатт саатка чейин 1 сом болот. 23 тыйынга кымбаттап. 23 тыйын кымбаттайт. Ошондо эгер кардар 700 киловатт жагып жүрсө ай сайын, ал 161 сом көбүрөөк төлөйт да бир айда.
Кара келгенде 140 сом 20 тыйын 140 сом болот, өтө деле сумма эмес. Ал эми андан өйдө жаккан киловатт сааты 700дөн өйдөсү мурда 2 сом 16 тыйын болчу, ошол боюнча калды. Ал өзгөртүлгөн жок. Анан мурда баягы бийик тоолуу аймактарда жашаган, алыскы аймактарда жашаган кардарлардыкы 77 тыйын болчу, электр энергиясынын көлөмү канча жаксы? Канча жаксы да. Эми бул Чүй облусунда бизде өтө аз. Жок, бар. Мисалы Суу Самыр кирет. Суу Самыр ооба. Кеминдеги Ак Түз кирет, билсеңиз керек. Анан могу Ысык Ата курорту жакта бир чаканыраак үйлөр бар. Ысык Ата курорту. Ошол жерлерге кетет. Анан жана Борду кеминде жана Орловканын үстү Борду Кашкада да бир аз кардардын үстүндө да 1400-1500 кардарыбыз бар. Ошолордуку азыр чектөөсүз 1 сом болот. Мурда 77 тыйын болчу алардыкы. Анан биз сиз жана башта айткандай муктаж болгон, социалдык жактан короого муктаж болгон үй бүлөлөрүбүз бар, кардарларыбыз. Алардыкы биздин өкмөт башчыбыз, президентибиз мурда бекитип берген, башта сунуш кылынган саясат боюнча 50 тыйын деп бекитилген, 700 киловатт саатка чейин. Ал өзгөрүүсүз калтырылды. Ал 50 тыйын боюнча кала берет. Анан бирок алар дагы 700 киловатт саатка чейин да. 700 киловаттан ашыгыра 2 сом 16 тыйын. Жана бийик тоолуу аймактагылар ал баягы көлөм электр энергия жаккан көлөмүнө карабастан баары 1 сомдон да. Бул элге тиешелүү тарифтер ушундай өзгөрүлүп атат. Юридикалык башка анан элге тиешелүү дагы бир тарифти айта кетишибиз керек. Бизде мурда калк үчүн чектөөсүз тариф бар болчу. Ал баягы электр энергиясы көбүрөөк пайдаланып, жагууга муктаж болгон же болбосо жылытуу системалары үчүн пайдаланам дегендерге алар мурда 5 сом 4 тыйын болгон былтыр кабыл алынганда. Анан 5 сом 4 тыйындан биз азыр тескерисинче аны төмөндөттүк. 3 сом 28 тыйынга түшүрдүк. Себеби? Себеби 5 сом 4 тыйын жогорураак болуп атат. Биринчиден, экинчиден баягы кардарлар көбүрөөк пайдаланса болот ба 3 сом деп мындай шарт түзүп берип атабыз да. Анан коммерциялык жана башка багыттагы биздеги ишканалардын тарифтери боюнча алардын баары мурда 2 сом 52 тыйын болчу, негизги бөлүгү. Бул жанагы баягы көп кездешкен коммерциялык темелерде дүкөндөр, машина оңдоочу жайлар, чакан тигүүчү цехтер, чоң дүкөндөр, түшүнүңүз баягы күнүмдүк колдонуп жүргөн. Алардыкы салыктарды эске албаганда 2 сом 52 тыйын болчу. Азыр алар 2 сом 87 тыйын болот. 35 тыйынга жогорулууда. Бул баягы инфляциянын деңгээлин жогорулатат да болжолдуу түрдө. Анан насостук станциялар 1 сом 9 тыйын болчу. Баягы насос менен сугарат го жерлерди, баягы суу ичкен ошолор. Азыр алар 1 сом 24-25 тыйынга жогорулууда. Анан баягы бюджеттик мекемелер бизде 3 сом 40 тыйынга жогорулаган. Бул тарифтерге чейин эле 1 жарым жыл мурун. Ал ошол боюнча калды 3 сом 40 тыйын бюджеттик мекемелер. Анан жанагы майнинг же болбосо алтын иштетүүчү алкоголдук немелерди эритүүчү цехтердики булардыкы 5 сом 4 тыйын. Бул мен айткан коммерциялык тарифтердин баары бул салыктарды эсепке албаганда да 5 сом 4 тыйын болчу, ал өзгөртүүсүз калтырылды. Семен заводдордуку 3 сом 28 тыйын, ал дагы өзгөртүүсүз калтырылды 3 сом 28 тыйын боюнча. Анан азыркы убакта биз дагы жаңы 2 кошумча тариф кирип атат. Бул жаңы тариф саясаты боюнча. Ал жанагы электр мобилдерди зарядтоо, кубаттоо станциялары. Булардыкы биз азыр 2ге бөлүп атабыз. Бул баягы 23 киловаттка чейин. Бул баягы бир үйдө же жанагы бир машинаны чектеп зарядтай тургандарды калардыкы салыктарды эске албаганда 2 сом 87 тыйын. Анан кээ бирлер баягы мисалы үчүн көп соода борборлорунун биринчи төмөн кабаттарына же болбосо трассаларга бир курууну пландаштырып же куруп жатышат азыр. Жана барат машинаны 1-2 саатта зарядтап ала турган болсо, алардыкы 4 сом 42 тыйын болот салыктарды эсепке албаганда. Анан эми бул акча каражаттары азыркы маселелердин баарын чечип кеткенден ушул суроону берейин деп аткам да. Алыс. Себеби өзүңүздөр айтасыз баягы өтө деле көп жогорулгандай суммада көтөрүлүп тур да тарифтерчи. Анан ушул техникалык абалды чындыгында эле биздин электр энергиясынын оңдоп, түздөп кетүүгө өзүңүздөр айткандай 80% техникабыз эскирип атса, ошо электр тармактарында жамап кетүүгө баягы жалпак тил менен айтканда жардамы тиеби? Да же дагы көтөрүлүп кетиши мүмкүнбү? Бул эми азыркы эл үчүн тарифтер 2015 жылдан бери өзгөрүшүп келатат да, 8 жылдан беричи.
өзү бизде баягы электр энергиясы элге болгон тариф өзүңүз билесиз ба, социалдык аябай неме суроолорду жаратышы мүмкүн. Анан баягы мурдатан эле карап, азыр эми баягы чечкиндүү кадамдар болуп, тарифтерди бир аз жогорулатпасак, эми башта айтып кеткендей жанагы баарын оңдосок да, бузулуп бараткандарды эртең кыштан чалбай такыр жок калгандан көрө бир аз сактап калганга неме оңдош керек. Бирок негизи алдыга өсүш керек деген сөз да. Ошондой болуп атат да. Кечиресиз, бизде телегөрчү байланышта бар экен, кабыл алып коюп, андай маегибизди уланталы. Саламатсызбы, угуп атабыз сиз, урматтуу телегөрчү. Алло, саламатсызбы? Кеминден чалып атабыз. Ошо энергетикага да биз да айталы дегенбиз. Тариф боюнча биз да туура поддержка берип атабыз. Азыр чоң маселе болуп атат. Биз макулбуз, негизи кошпосок акчаны энергетика таптакыр бул жаңы трансформатор темиртесек албай калышты. Канча жылдан бери кымбаттап атат бул ГСМ, бензин 77 тыйын канча жыл турат. Негизи биз ошону да колдойбуз. Рахмат кемден атайын чалганыңызга. Сурооңуз барбы же? Суроо жок экен, сунуш берди. Көптөгөн телегөрүүчүлөр чалып атат, мынакей колдоп атышыптыр. Чындыгында эле техниканын эскилигин өзүлөрү деле көрүп атса керек, абалынчы. Тарифтер боюнча айтылбай калган дагы тармактар калган жокпу жалпы? Тарифтер боюнча мен мындай баягы көпчүлүктүн оюн айтып кетсем да, мисалы бизде Чүй облусунда азыр 274 миңге чукул абонент бар да. 274 миң. Кечиресиз, бизде дагы телегөрүүчү бар экен, кабыл алып коюп. 273 миң. Андан кийин маегибизди улантабыз. Саламатсызбы, угуп атабыз, урматтуу телегөрүүчү. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Менде бул энергетиктерге бир суроом бар эле. Ооба. Бул келечекте тарифти көтөрүп атасыңар, бул туура эле болсо керек деп ойлойм да. Анан кийин бул акчаны каяка сарптайсыздар келечекте? Рахмат. Сиздин суроо жана каяда кетет дегендей. Эми бул баягы өз башта айткандай 23 тыйынга элге көтөрүлүп атпайбы? Анан ал тарифтер менен бүт биздин көйгөйлөрдүн баары чечилиши кыйын маселелерчи. Бирок бир бөлүгүн чечүүсө болобу деген болот деп ойлойбуз да. Анан ошол жардам берет деп. Анан азыр мен жана айтып кеттим. Бир тешикти жамаанга жок дегенде жардам берет депчи. Анан антпесе азыркы такыр ошол сиз айткандай тешикти жамаанга мүмкүнчүлүк болбой калып атат да азыркы убакта тарифтер мененчи. Дагы бир суроо, тактоочу суроо, өзүңүз 700 киловатт деп айтып атабыз да. Ошондой. Телегөрүүчүлөр келиңиз, маалымат берип коебуз. 700 киловатт бир үй бүлөдө 3 киши, 4 киши жашайлык дейlik да. Ошондо 700төн ашпаш үчүн кантип үнөмдөп колдонуш керек да? Эми 700 киловаттын эгер кайдан келип чыккан деген маселе боло турган болсо, бул баягы 700 киловатты бизде азыркы убакта отун энергетика комплексин жөнгө салуучу департамент бар. Ошол тарифтен бекитилген. Бизге жеткен маалыматтар боюнча бул 700 киловатты бир орточо үй бүлө, сиз айткандай 3 киши, 5 кишиден турган мындай орточо үй бүлө бир айда орто эсеп менен электр энергиясына иштетүүчү приборлордун эсептеп көрүшкөн да. Бул электр лампалары, ошол эле биз айткан жанагы муздаткыч, телевизор, кир жуугуч машина, фен, үтүк, баягы күнүмдүк турмушта пайдаланган эсеп электр шаймандарынын жалпы кубаттуулугун жаккан электр энергиясын эсептеп көрүшкөндө 700 киловаттка жеткен эмес да. Анан болжолдуу түрдө 700 киловатты чыгат да. Анан мындай болжолду айтса болот, мисалы үчүн эгер баягы бир плита менен тамак аш жасап, электр чайнигин менен иштетип күнүнө баягы жанагы биз айткан шаймандарды пайдаланса, анда орто эсебинен 700 киловаттай болот. Анан кышкы периоддо мисалы үчүн мезгилде жылытуучу системаларды пайдалана турган болсок, жылыткыч же неме болсо, анда 700 киловаттан ашып кетиши мүмкүн да. Түшүнүктүү. Неме убакта неметпейт. Анан 274 миң абонент болду дегендер токтогонсуз. Ошо 274 миң абонент болсо бизде жайкы периодда, жайкы кезде бир 20 миң киловатт, 20 миң абонент дейбиз, биздики 700 киловаттан көбүрөөк жагат. Жайында. Башкача айтканда бир 8%-тын тегерегиндеги кардарларыбыз 700 киловатт сааттан ашыгыраак жагат. Эми бирок ашыгыраак жагат дегенде бирөө 701 киловатт саат жагышы мүмкүн.
ал деле 700дөн ашыкка кирет да, санына кире берет бирокчу. Бирөө бирок 1% качса 1% эле төлөйт, калган. Калганын төлөйт. Бирок 700дөн ашык деген бар, статистиканы айтып атам да. А бирөө 1000 киловатт жагышы мүмкүн, ал 300 киловатт ашыраак жагып атат да. Бирок жалпысынан айтып атам. Кышкы мөөнөттө болсо мындан көбүрөөк, 90 000 кардардын тегерегинде жагат. Айга жараша, күн суукка жараша 80-90 000. Ал болсо бир 30%тен 35%тын тегерегинде түшөт да кардарлардын. Бирок бул жерде дагы бирөө 705 киловатт жагып 5 киловаттына төлөөсү дагы ушул сандын ичинде отурат. Бирөө болсо балким 2000 киловатт саат жагат, ал 1300 киловаттын төлөйт да. Анан кечиресиз, дагы бөлүп атам сизди, телегөрчүнү кабыл алып коелу. Саламатсызбы, урматтуу телегөрчү, угуп атабыз сизди. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Менин суроом мындай болуп атат да. 700 киловатт деп атасыңар бир айга. А бирок биз фактически төлөй келгенде, мына мисалы үчүн акыркы келген счетто 662 киловатты 77 тыйындан эсептептир дагы 38 киловатты 216 тыйындан эсептеп атат. Ошондо бул 700гө жетпей эле чыгарып аткан эсеби болуп атат да, буга кандай жооп бересиздер? Эң туура суроо, кошулам. Мындай учурлар көп кездешип атат бүгүн кардарларда. Анан ошол жанагы отун энергетика комплексин жөнгө салуучу департамент 700 киловатты эсептөөнүн өзүнүн инструкциясын бергенде бизге, нускамасынчы. Анан ал жерде мындай деп жазылган: "Мо 700 киловатт саатты биз 12 айга көбөйтөбүз." Анткени бул 1 жылдык болот да. Ошондо 12 айга көбөйтсөк, бул 8400 киловатт саат чыгат да. 8400 киловатт саатты кайра биз 365 күнгө бөлөбүз. Анткени 1 жылда 365 күн бар. Ошондо 23 миңден 14. 23014. Даже 10 миңден 14 деген неме чыгат. 23 киловатт саат чыгат кыскасы. 23 киловатт саат бул бир кардардын бир күндүк 700 киловаттык соц нормасы. Анан биз деген баягы бир айда бир жолу эсептегичтердин көрсөткүчүн алып, тиги эсеп билдирмелерди алып барып берип атпайлыбы? Квитанцияларды. Анан биз бир айда квитанция алганда, мисалы үчүн февраль айында 28 күн бар. Биз январдын, февралдын 15-inde алып, кайра марттын 15 күн алсак да, ал убакта 28 күнгө счет чыгат. 28 күн электр энергия жаккан болот да кардар, анткени февраль 28 менен бүтүп калат. Календарда 28. Календар 28 күн. Анан 28 күндү биз 23гө көчсөк, ушул 662 же 664 чыгат да. 664 киловатт саат чыгат. Анан тиешелүү түрдө 664 киловатты биз 77-тен эсептеп, калган 216-тан эсептейбиз да. Анан кээде тескерисинче болуп калат. Баягы бир айдан кийин алганда, баягы эс алуу күнүнө же кийинки күнгө туш келсе, 31 күнгө берген учурлар болот да. Баягы кардарлар айтат элем, бардык квитанцияларды бир карап көрсө, негизи болот да, бир эле эмес, кийинки же мурунку квитанциялар 31 күндүкүн бергенде биз 713 киловатты 77-тен эсептейбиз. Анткени 23-тө 31ге көчсө 713 болот. Ошондо баягы күнгө күн дал келбейт. Анан 1-2 күн 13 киловатт, 26 киловатт, 36 киловаттын ары бери болуп калышы мүмкүн да. Бирок бир жылда биз тиешелүү жана 8400 киловаттын айма-ай бөлүп. Кечиресиз, дагы телегөрчү байланышты бар экен. Эсептейбиз да. Кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Саламатсызбы. Ушул тарифтин көтөрүлүшү, мисалы үчүн туура эле деп ойлойм да. Бирок жанагы коңшу өлкөлөрдө дагы электр энергиянын баасы биздикинен сал эле чоңураак да. 7 сомго чейин. Биздики азыр көтөрүп атасыңар. Кийин келечекте дагы тарифтин көтөрүлүшү күтүлүүдөбү же кандай? Ошого суроого жооп берип коесуздарбы? Чоң рахмат, ушул суроону мен да бердим эле. Так кыскараак жооп берип койсок, убактыбыз азайып калды. Эми бул азыркы убакта баягы жылда 3-4 жылга карата жанагы тарифтик саясат иштелип чыгып турат. Анан тарифтик саясатта мына быйылкы жылга бул баягы инфляциянын деңгээли деп көрсөтүлгөн да. Анан кийинки бекитиле турган, кабыл алына турган тарифтик саясатта эгер инфляциянын деңгээлине же башка жогорулоо пландаштырылса, анда ал көтөрүлөт. Ал бекитилген жараша болот да. Рахмат. Эми жана телегөрүүчүнүн суроосуна так жооп бербей калдык. Так тогөтерин айтып койсоңуз, анык ошо киловатты жетпей калса дагы ошончо сумма келди демек, ал эмне кылыш керек? Ал төлөш керек. Төлөш керек. Туура эле келген. Туура эле келген. 28 күнүн карап көрүш керек. 28 күн болсо, а эгер 30 күн же 30 башка күнгө чыгып, биздин квитанцияларда көрсөтүлөт канча күнгө чыкканы. Ошо менен эле анализ деп койсот да. Анан ошо кээ бирлер мындай деш мүмкүн да, мисалы мен 8400 киловатт саатым бар. Мен мисалы бир жылда болгон 10000 киловатт жагам же 8000 киловатт жагам. Баарын 77 тыйындан
эстеп бересиңер деген суроо болушу мүмкүн да. Анткени мен жана айтпадым бизге Ооба, жетиш деп. түшүнүктүү. Андай болбойт. Ар бир күнгө карата эсептелип чыккан. Биз ар бир айда бир көрсөткүчтүн алып туруп эсеп билдирме беребиз. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетели, келген квитанцияны квитоктон караңыздар. Ал Показания жерде туурабы? ошол жерде көрсөтмөсү туурабы? Андан тышкары кайсы күндөн кайсы күнгө чейин эсептелген? 28, 29, 30, 31 күн болуп. Ошого жараша сумма өзгөрүлүп турат экен. Туурабы? Туура. Түшүнүктүү. Убакыт сакынап соңуна келип калды. Сизге да көп суроолорум бар эле. Жетишпей калдык. Эфирден дагы күтөбүз. Себеби телекөрүүчүлөрдүн да суроолору көп экен. Bir ayda bir gelip ушул өзүңүздөрдүн тармактардагы болуп жаткан жаңылыктар, абал боюнча маалымат берсеңиздер жакшы болот экен. Байкадыңыздар, суроолор көп. Эркин микрофон берейин, кыскача телекөрүүчүлөргө кайрылып кетсеңиздер болот. Телекөрүүчүлөр биз баягы электр энергиясына жаңы кабыл алынып аткан тарифтерди түшүнүү менен кабыл алуусун сурайт элек. Азыркы убакта барыңыздар кымбаттаган билгендей бардык нерсе кымбаттап, эми бул электр энергиясына жана айтып кеттик. Bir ayda болжолду 700 киловатт жаккан убакта 161 сом, ал эми андан азыраак жаккан убакта тиешелүү түрдө азыраак эле сумма каражаттар чыгат. Ошону өз убагында төлөп, биздин күз-кыш мезгилдерине даярдыктарыбызга акча каражаттарын чогултуп, кыштан аман-эсен өтүп кетүүгө жардам бериңиздерге чакырат элек. Анан электр энергиясын сиз айткандай үнөмдөсөк. Рүстем Амантович. Мен деле кесиптешиме кошулам. Ошо электр энергиясын сарамжалдуу колдонууга чакырып кетет элем. Биз үчүн, энергетиктер үчүн бир жакшы жардам болмок да. Рахмат. Убактыңыздарды бөлүп, бизге келип, менин жана ошондой эле телекөрүүчүлөрдүн суроолоруна кенен жооп бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Ишиңиздер оор, чындыгында эле өзүңүздөр айттыңыздар. Жаз башталган апрелден баштап кышка даярдыктарды көрүп атыптырсыздар. Ийгилик коштосун ишиңиздерге. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.